Волк кежи сайты даярдаган Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Манас эл аралык аэропорту 6 айда 1.694.639 жүргүнчүнү тейледи. Бул тууралуу Аба Майдандын маалымат кызматы билдирди. Анын ичинен 1.106.470 киши эл аралык каттам менен учкан. Ал эми 1,5 миллиондон ашуун мекендештери сары бери каттаганда авиация кызматын пайдаланган. Тагыраагы ички каттам боюнча Манас 588.169 кишини тейлеген. Жарым жыл ичинде 14.782 каттам ишке ашырылган. Анын 9,5 миңге чукулу эл аралык багыттар боюнча учса, калган 5.153 каттамы Кыргызстандын ичинде болгон. Кыргызстанда документ берүү үчүн кишилердин үйүнө чейин барган мобилдик топтордун кызмат көрсөтүүсү арзандады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Баткен, Нарын, Жалал-Абад, Каракол, Кызыл Кыя, Талас, Токмок, Өзгөн шаарларында жана Базар Коргон, Сокулук, Сызак айылдарында кызмат көрсөтүү 995 сомдо түздү. Аталган аймактагы тургундар үйүнөн чыкпай эле көрсөтүлгөн суммага паспорт алса болот. Бишкек менен Ош шаарларында бул кызмат мурдагыдай эле 1616 сомду түзөт. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, карылар үйүндө жашагандар, биринчи топтогу майыптар, балдар үйүндө жашаган жетимдер бул кызматтан бекер пайдалана алышат. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы ар бир облустта мобилдик топтор бар экенин эскертет. Бардык суроолор боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын 119 номери аркылуу чалып билүүгө болот. Ысык көлдө скутер айдап кеткен боюнча дайыны жок деп эсептелинген Казакстандын жараны табылды. Бул тууралуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын пресс катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Усубакуновдун айтымында 3 күндөн бери дайынсыз келген кошуна өлкөнүн 53 жаштагы жараны бүгүн түн ичинде такси менен буга чейин эс алып жаткан Алтын көл пансионатынын аймагына өзү келген. Алдын ала маалыматтарга караганда ал түндүк жээктен түштүк жээкке сүзүп барганда Кара ойго такси менен келгендигин айтып берди. Ал эми скутери көлгө түшүп кеткенин кошумчалады. Учурда милиция бөлүмүнө алып келип, тактоо иретинде сураштырып жатабыз деп кошумчаланды. Эске салсак, скутер айдап кеткен боюнча жоголуп кеткен Казакстандын жаранын издөөгө бардык күчтөр тартылган. Ал үчүн атайын чакан амфибия учагы, 200гө жакын милиция кызматкерлери жана куткаруучулар 17 кеме тартылган. Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Жер титирөө Кадамжай районунун Айдаркен шаарында, Сары Өтөк, Советский жана Кызыл Коргон айылдарында 5 бал. Баткен жана Кадамжай шаарларында Кадамжай районунун Тески, Карашоро, Кыргыз Кыштак, Баткен районунун Бужум, Бозадыр, Согмент, Кыштут, Самаркандек айылдарында 4 бал. Кызыл Кыя шаарында, Лейлек районунун Кара Суу айылында, Баткен районунун Табылгы, Сары Тала айылдарында, Ош облусунун Ноокат районунун Найман, Борбаш, Жаңы Ноокат айылдарында 3 бал жана Ош шаарында Ноокат районунун Ноокат, Жапалак айылдарында 2 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ата мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев операцияга даярдалып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Мурда белинен операция болгон экен. Ал жерде дагы 2 грыжа чыгып, омурткалары да бошоп калган. Операция жасайлы десек, жүрөгүндө да маселе бар экен. Азыр кардиологдор карап жатат. Ошондон кийин омурткасына операция жасайбыз деди. Буга чейин Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев травматология жана ортопедия борборуна июндун аягында которулган. Эскерте кетсек, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген негизде 2017 жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев Атамбаевге ачык оппозицияда болгону үчүн саясий куугундук деп атап келет. Кыргызстандын жогорку соту 16 июлда саясатчылардын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароону баштаган. Бирок иш көлөмдүү таанышууга убакыт керек деген негизде соттук териштирүү 21 августка жылдырылды.
Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан кечээ 16-июлда кыргыз-казак чек арасында мыйзамсыз ташылып келе жаткан жүктөр аныкталды. Арматура жана кагаз каптар ЭАЭПке мүчө мамлекеттерден алынып келе жаткан. Ак Тилек унаа жолу көзөмөл өткөрмө пунктунда 19 тонна арматура жүктөлгөн автоунаа токтотулган. Текшерүүдө товарларды ташып келүү үчүн салыктык каттоо жөнүндө салык органынын маалым катынын колдонуу мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган. Чоң Акка унаа жолу көзөмөл өткөрмө пунктунда 1 миллион сомдойго бааланган 20 тонна кагаз кап жүктөлгөн унаа токтотулган. Айдоочуга товарларды ташып келүү үчүн салыктык органынын маалым каты жок болуп чыкты. Топтолгон материалдар экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мобилдик тобуна өткөрүлүп берилди. Чеченстандын маданият министри Хожбау Дидаев социалдык түйүндөрдө популярдуулукка ээ болгон жергиликтүү попурчуларга бийликтин уруксаты жок чыгармаларын жарыялап, концерттерди ырдоого тыюу салды. Бул тууралуу ал мамлекеттик Розный телеканалы көрсөткөн сюжеттен сүйлөп жатып билдирди. Сюжетте көрсөтүлгөндөй, ырлары жакпай калган аткаруучуларды иш бөлмөсүндө кабыл алган министр аларда музыка жөнүндө эч кандай түшүнүк жок экенин жана алар ырчы болууга татыксыз экенин айткан. Мындай аткаруучулардын Чеченстандын сыртында жана үйлөнүү тойлордо ырдап жатышы уят. Бизде бийлик жана мыйзам бар. Ошондуктан каалаган жерде каалаган ырды ырдай берүүгө болбойт, деди Даев. Мындан тышкары министр ырчы болгусу келген адамдын Маданият министрлигинин алдындагы атайын комиссия тарабынан жактырылган репертуары болушу керектигин белгилеген. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен түзүлгөн бул комиссия өрдөн сөзү менен обонунун чечен маданиятына туура келбесин текшерет. Ырларды комиссиянын расмий жактыруусунан кийин гана элге алып чыгууга болот. Сюжеттин аягында министр менен жолугушууга чакырылган ырчылар кечирим сурап, мындан ары уруксатсыз ырдабай тургандыктарын убадалашкан. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.